Assalomu alaykum, urmatli zamonbop muallimlar, urmatli ustadlar. Bugun biz sizler menen kantip özüңүздүн сабагыңызга керектүү болгон сабактын иштелмелерин издеп табууну жана аларды көчүрүп алууну, андан сырткары өзүңүздүн сабагыңызды кантип колдонууну үйрөнө алабыз. Сиздер менен бүгүн Элдор Далиев биздин маалыматтарды колдонуп сабактарыңызда жакшы натыйжаларга эришишиңизди биз тилеп калабыз. Биздин каналыбызга албетте жазылганды унутпаңыз. Подписаться кнопкасын басып коюп, андан кийин биздин видеолорду лайк басып, өзүңүздүн комментарийиңизди жаздырып калсаңыз, бизге ошол жетет. Биздин маалыматтар менен толук пайдаланып, жакшы жетишкендиктерге жетишиңиздер. Ийгиликтерди каалоо менен Элдор Далиев биз сабагыбызды баштайбыз. Эмне кылабыз? Албетте биз биринчи өзүбүздүн ноутбукту интернетке жана Wi-Fi'га туташтырып алабыз. Бул телефон аркылуу жана кабелдик интернет аркылуу дагы туташтырсаңыз болот. Телефон аркылуу Wi-Fi таратасыз. Бул биринчи жолу, экинчи жолу USB модемди кийгизип койсоңуз болот. Биз эмне кылабыз? Албетте ар бириңиздин ноутбугуңузда өзүңүздүн браузер бар. Биз колдонгон браузер бул Google Chrome, сизде Yandex, Internet Explorer, Mozilla болушу мүмкүн, Opera дагы. Google Chrome'ду биз колдонобуз. Google Chrome'ду ачабыз. Андан кийин бул жерде биз сиздер үчүн бүгүнкү даярдап койгон сайтыбыз учителя.com сайты болуп эсептелинет. Бул дагы акысыз сайт жана өзүңүздүн предметиңизге керектүү болгон башка мугалимдердин сабак иштелмелерин, презентацияларын көрүп, көчүрүп, колдонуу үчүн сизге сонун мүмкүнчүлүк. Албетте биз англисче тамгалар менен учителя.com деп жазабыз. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Белгиси мына жашыл түстө, птичканы да коюп койгон. Учителя.com. Мына учителя.com. Сиз ошол сайтка бир жолу басып киресиз. Андан кийин мына биздин сайтыбыз ачылды. Учителя.com. Бул мугалимдер үчүн колдонулуучу сайттардын бири. Биз рекламаны жабып коебуз. Андан кийин эгерде сиз бул сайттын көрүшүңүз мүмкүн, мына учителя.com, учительский портал. Добавить материал. Регистрация. Бул жерде мисал үчүн карасаңыз, предметтер бардыгы түшүрүлгөн. Ушул предметтерде ачып көрсөңүз, бардыгында сабактын иштелмелери жайгаштырылган. Мисал үчүн биз азыр география предметине кирип көрөйүк бир жолу. Мына география кирдик. Маалымат берилген бул жерде. Андан кийин география 7-класс, 6-класс мисал. 7-классты тандайык. 7-классты тандадык. Бул жерде мисал үчүн мына 7-классты тандаганда бул темалар. Конспект, презентация, бардык темалар боюнча даяр. Бул жерде кийинки кадамдарга дагы өтсөңүз, темалар чыга берет. Мисалы, биз азыр конспект урока океана Земли. Ошого бир жолу бассак, мисалы, ошол темадан бизге сабактын иштелмеси керек болуп жатат. Рекламаны жаап коебуз. Мына. Открытие урок по географии океана Земли. Цели урока. Бардык бул жерде маалыматтар түшүрүлгөн. Сиз бул маалыматты көчүрүп алып, колдонсоңуз болот. Албетте өзүңүздүн маалыматтарды дагы кошуп. Бул сиздин сабак өткөндө абдан жардам берет. Маалыматтары өтө кең. Таанышып чыгышыңыз мүмкүн. Бардык заданиялары, бардык тапшырмалары жана үйгө тапшырмасы менен дагы. Мисалы, ошол документ сизге керек болуп атат. Аз гана астына түшүп, материалды мына скачать материал. Бир жолу ошол жерге бассаңыз, ушул материалды көчүрүп алуу үчүн мына азыр үстүндө скачивание файла начнется через 15 секунд. Сиз
Аз гана күтүп турасыз, андан кийин ушул жерде көчүрүп алуу үчүн ссылка пайда болот. Андан кийин көчүрүп алууга мүмкүнчүлүк болот. Аз гана күтөбүз, мына. Биздин маалыматыбыз мына өзү көчүрүлдү. Көрдүңүзбү, мына? Өзү көчүрүлүп даяр болуп калды. Ошон үчүн сиз аз гана 15 секунд күтүп турушуңуз керек. Мисалы, ушул документти биз азыр кайсы папкада экендигин көрөйүк. Бир жолу басып мышканын сол кнопкасын, андан кийин оң кнопкасын басып показать папки. Текшерип көрөбүз, мына. Ушул документти бир жолу ачып көрөйүк эми. Word документ. Азыр ачылат бул документ. Андан кийин текшерип көрсөк болот. Мына, урматтуу мугалимдер, бул сабактын иштелмеси. Сиз ушул сабактын иштелмесине карап, өзүңүздүн сабактардын иштелмесин иштеп чыксаңыз болот. Бул сиздин иштөөңүздө абдан жардамын көп тийгизет, андан тышкары башка мугалимдердин тажрыйбасы менен таанышкан болосуз. Көрүшүңүз мүмкүн, бардык маалыматтар камтылган. 6 лист, 6 страница. Биз азыр сиздер менен ушул документти көчүрүп алдык. Бул биздин компьютерибизде загрузка бөлүмүндө жайгашты. Эми урматтуу мугалимдер, бизге кайранан дагы бир башка предмет, мисалы үчүн физика, физкультура, химия бардык предметтерден сабактар бар. Мисалы, музыка предметинен музыка мугалимдери үчүн канчанчы класс? 5-класс. 5-классты бассаңыз, астында 5-класска тийиштүү болгон сабактын иштелмелери, программалар бардыгы даяр болуп ачылып чыгат. Мисалы үчүн биз итоговый тест по музыке 5 класс, андан кийин презентация. Мир русской песни. Ушул презентацияны көчүрүп алайык. Бир жолу басабыз. Андан кийин бул жерде мына бул презентация даяр PowerPoint'те жасалган презентация. Бул менен дагы таанышып чыксак болот, мына. Көрүшүңүз мүмкүн. Сабактын максаты, сабактын барышы, ноталары менен, музыкалар менен. Бул сиздин сабакта колдонуу үчүн абдан өз жардамын берет, жардамын тийгизет. Андан кийин бул маалыматты көчүрүп алгандан кийин албетте авторго ыраазычылык дагы билдирип койсоңуз болот. Эми ушул презентацияны биз көчүрүп алууну кааласак, дагы ушул презентациянын астында скачать материал деген бош орун турат. Скачать материалга бир жолу басабыз. Дагы бул жерде 18 секундтан кийин биздин презентациябыз өзү көчүрүлөт, өзү скачат болот. Ага чейин аз гана биз күтүп турсак болот. Мына 4 секундтан кийин көчүрүлүү башталат. Көрүшүңүз мүмкүн. Мына, урматтуу мугалимдер, биздин документибиз көчүрүлдү. Муну азыр текшерип көрөйүк. Показать папки. Показать папки. Мына, ушул документти ачып көрөбүз азыр. Кандай маалымат экендигин көрөбүз. Мына, урматтуу мугалимдер, биз көчүрүп алган документ разрешить редактирование. Мына бул жерден сиз азыр текшерип, өзгөртүп колдонсаңыз дагы болот. Мисалы үчүн, показать слайдов сначала. Окуп, даярданып, пайдалансаңыз болот. Бул абдан кызыктуу жана башка мугалимдердин тажрыйбасы менен таанышып чыккандыгыңыз жана аны колдонуп, өзүңүздүн ишиңизде колдонгонуңуз болуп эсептелинет. Кандай адабияттардан пайдалангандын дагы бул жерде көрсөтүп коюшкан. Урматтуу мугалимдер, бул сайт учителя.com абдан кызыктуу жана абдан пайдалуу мугалимдер үчүн порталдардын бири. Биз сиздерге бүгүн кантип маалыматтарды көчүрүп алууну үйрөттүк. Биз экинчи сабагыбызды дагы бул учителя.com сайты боюнча даярдайбыз. Бул сайт сиз үчүн дагы бардык мугалимдер үчүн колдонсоңуз болот. Экинчи видео сабагыбызда биз кантип учителя.comдон регистрациядан өтүү, андан кийин өзүңүздүн документтерди кантип бул жерге кошууну үйрөнүп аласыздар. Бул видеону биз албетте сиздерге даярдап чыгарабыз.
Видеобузду аягына чейин көргөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Албетте биздин видеобуз сизге пайдалуу болду деп ойлойбуз. Эгерде видео жаккан болсо, жакшы маалымат үйрөнгөн болсоңуз, видеого лайк басып, досторуңуз менен бөлүшүп, видеонун аягында комментарий жазып, жана биздин каналга жазылганды унутпаңыз. Бул YouTube канал мугалимдер үчүн, өзүн өнүктүрүүнү каалаган студенттер, окуучулар, ата-энелер үчүн түзүлгөн. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирүү менен, терең урматтоо менен Элдор Далиев. Кийинки сабактарыбызда көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр.